Мисалы, дагы көп суралган маселелердин бирөөсү, бир досуна же бир таанышына акча берет. 10 жыл алдын акча берген, 10 жылдан кийин карыз кайтарып атат. Мындай учурлар да болот да. 10 жыл алдын 100 000 сом берген. 10 жылдан кийин 100 000 сомдун несі акчанын күчү жоголот. Же инфляция болуп кетет, такыр жоголуп күчөйүп азайып кетет. Ушул учурларда эмне болот деген суроо көп келет. Көпчүлүк келип сурайт, эмне кыламын, ошол эле акчаны аламбы же бүгүнкү курс менен, бүгүнкү убакыттагы неме менен аламбы, баа менен дейт. Бул жерде дагы суроого жооп баягы эле жооп. Түшүнүңөрбү? Эмне берсең ошону аласың. Сен ал жердеги курс эске алынбайт. Мисалы 10 жыл алдын 100 000 алгансың, 100 000ге мисалы чоң бир буюм келген болсо, бүгүнкү күндө келбей калды ошол нерсе, ал каралбайт. Ал каралбайт. Бүгүнкү күнгө келгенде деле сен 100 000 эле кайтарасың. Анын үстүнө эч кимге кошуп бербейсиң. Кошуп бергенде баа болот. Ошон үчүн ненин карыздын соогу көп. Себеби карызда күтөөсүн соогу ошончо көп болот. Түшүнүңөрбү? Демек, вакыт өзгөрүп кетти, вакыт көбөйүп кетти, немени жоготту, баягы эмне акча күчүн жоготту, ошон үчүн сен мага көбүрөөк төлөйсүң деген нерсе болбойт. Ал карыз тарудду би мислиха. Мислини бересиң болду. Ал акчанын күчүн жоготкондугу, ылдый болгону эске алынбайт. Канча алсаң, ошону кайтарып бересиң. Түшүнүп атасыңарбы? Албетте, бир эле учуру ал акча жокко чыгып кетиши мүмкүн. Колдонбой калды. Мамлекет аны жокко чыгарып койду. Кээде ушундай болуп калат. Инфляция болуп кетип, аны акчаны жокко чыгарып, жаңы акча чыгарат. Ал учурда эмне кылат десе, уламалар айтат, акыркы убакта курсу канча эле? Акыркы убакта курсунун негизинде анан эмне кылынат? Акчаны төлөп берет. Түшүнүңөрбү? Бул эми надыр сүрөттөрү, бирок муну да билип алгыла.